Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. En algaç yaratkan Allah subhanahu wa ta'alaga çeksiz maqtoolor bolsun. Andan keyin süyüktүү paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'ga Allah Taala'nın üzgültüksüz salavat salamları bolsun. Allah'ın жалғыздығына, Allah'ın barlığına, birligine iman keltirip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünneti menen yaşagan sizlerge dagı daima Allah Taala'nın üzgültüksüz rahmeti merimi, hidayatı nuru, adal rızkısı, berekesi bola versin. Urmаттуу musulman bir tuğanlar, bugünkü cuma gününüzler kutlu bolsun. Жараткан Allah subhanahu wa ta'ala mına ушундай берекелүү күндү аткарган бардык жакшылык иштериңиздерди кабыл кылсын. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisinde kelет: "Kullukum ra'in ve kullukum mas'ulun an ra'iyetihi." Sizlerden bardığınlar жоопкерчилигиңер, баарыңарга жооптуу иш жүктөлгөн. Ошол кайсы нерсеге жооптуу болсоңор, ошол нерсеге кыяматта Алланын алдында жооп бересиңер дейт. "Вар-ражулу рa'ин фи байтихи" дейт. Erkek adam öz үй бүлөсүндө жооптуу. Ошол нерсеге жооп берет. Үй бүлөсүнө, балдарына, аялына. "Ваз-заужату ра'iятун фи байти заужиха." Аялдын дагы өзүнүн жооптуу иштери бар. Мына ошол нерсеге жооп берет дейт. Ошондой эле бул жерде кызматчы дагы дейт. Кайсы кызматта болбосун, өзүнүн жооптуу иши бар. Мына ошол нерсеге жооп берет. Бул эми кызматчы дегендеги ошол учурда кулдук заман болгон, кайсы бир адам кул болсо, ошол кожоюнун ишин аткарсын, баш ийсин деген сөз. Демек биздин мойнубузга жооптуу болгон дагы бир иштердин эң маанилүүлөрүнүн бири бул биздин үй бүлө экен. Эркек адам үйлөнгөндөн кийин үй бүлөсүнө жооптуу болот. Ошого жооп берет. Пайгамбарыбыз айтат: "Хойрукум хойрукум ли ахлихи ва ана хойрукум ли ахли" дейт. Силерден эң жакшыңар үй бүлөлөрүнө жакшылар дейт. А мен болсо дейт пайгамбарыбыз айтат, мен өзүмдүн үй бүлөмө аябай жакшымын дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кулк мүнөзүн Айша энебизден сураганда, Айша энебиз айтат: "Лем якун фахишан ва ла мутафахишан." Пайгамбарыбыздын пейили жаман эмес эле, жакшы эле, оозунан жаман сөз дагы чыкпайт эле, урушпайт эле, тилдебейт эле, жаман сөздөрдү айтпайт эле. "Вала сахабан фил асвак." Базарларда бир муктаждыктар менен жүрүп калса, үнүн чыгарып кыйкырбайт эле. Жамандыкка жамандык менен кайтарбайт эле. Belki Peygamberimiz keçirip koyat ele deyip. Mına ошол Peygamberimizdin kulk münözünü aytып атат. Demek Peygamberimiz keçirimli bolat ele deyip. Başka bir sözünde Peygamberimiz aytat: "Kana Rasul sallallahu aleyhi ve sellem fi mihneti ahlihi" deyip. Peygamberimiz daima үй бүлөсүнүн кызматында болот эле дейт. Кийимин өзү тигип алат эле, бут кийимин өзү тигип алат эле, кээ бир жумуштарды аткарат эле. Намаз уагы болуп калса, намазга чыгып кетет эле дейт. Бул болсо дагы пайгамбарыбыздын ошо үй бүлөсүнө кам көргөндүгүнөн маани берет. Үй бүлөдө дайыма береке болуш үчүн пайгамбарыбыз айтат, Анас ибн Малик радиаллаху анхуга айтып атат: "Ey балам" дейт, "Иза дахалта ахла байтика." Эгер сен үйгө кирген болсоң сырттан, сөзсүз түрдө салам бергин дейт. "Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху" деп салам айтып киргин дейт. "Якун баракатан алейка." Сага да, үй бүлөңө да Алла Тааланын берекеси болот дейт. Үй бүлөгө кылган жакшы камкордуктун дагы бир белгилерин пайгамбарыбыз айтат: "Динарун анфактаху фи сабилилла" дейт. Алла Тааланын жолунда бир акча жумшасаң, сарптаган болсоң,
Ва динарат анфақтаху фи рақаба. Ошол убакта кулдук заман болгон, бир кулду азат кылуу үчүн акча жумшап, ошону эркиндикке чыгарсаң. Ва динарун тасаддакта бихи алал мискин. Же бир акчаңды муктаждарга, кедей кембагалдарга, жетим жесирлерге сарптаган болсоң. Ва динарун анфактаху ала ахлик, жана кээ бир акчаңды үй бүлөңгө жумшасаң дейт. Үй бүлөңдүн муктаждыгы үчүн азык түлүк, кийим кече бардык муктаждыктарга жумшаган болсоң, сарптасаң, ушул төртөө тең бардыгы сооптуу иш. Баары жакшы иш. Бирок ичинен эң сооптуусу бул сенин үй бүлөңгө сарптаганың дейт пайгамбарыбыз. Демек, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул сөздөрү менен бизди үй бүлөгө бекем болуу, урмат сый болуу, кам көрүү жагын бизге пайгамбарыбыз насаат айтып атат. Кээ бир учурларда биздин негизги бүгүнкү темабыз ошол үй бүлө маселесине арналганда, үй бүлө маселесинин экинчи тарабы акыркы учурларда талак маселеси көбөйүп атат. Талак айткандар көбөйүп атат. Түшүнүп айтып атабы, аны түшүнбөй айтып атабы, ачуудан айттым дейт, билбей калып айттым дейт. Айтор, аябай суроолор көбөйүп кетип атат. Пайгамбарыбыз айтат, кээ бир адамдардан сурасаң, мен ачуудан айтып койдум, ачуумду кармай албай калдым, ачуудан дей берет. А бирок пайгамбарыбыздын сөзүнө карасак, пайгамбарыбыз айтат, чыныгы ыймандуу адамга лейса шадиду бисурати, иннама шадиду аллази ямлику нафсаху индал гадаб. Билеги күчтүү эмес. Балки ачуусу келген учурда ачуусун карманган адам, мына ошол адам күчтүү деп пайгамбарыбыз өз сөзүндө айтып атат. Ибн Умар күндөрдүн бир күнүндө пайгамбарыбыздан келип сурайт: "Я Расулаллах, кулли каулан лаалли акилуху" дейт. О Алланын элчиси, мага бир сөздү айтыңыз, бир насаатты айтыңыз, ошону мен аткарайын дагы акылыма түйөйүн. Дегенде пайгамбарыбыз айтат: "Ла тагдаб", сен ачууланба деди. Эки жолу, үч жолу кайталаганда дагы пайгамбарыбыз эмне деди? Сен ачууланба деди. Абдуллах ибн Амр радиаллаху анху күндөрдүн бир күнүндө пайгамбарыбызга келип сурады: "Я Расулаллах, маза юнқизуни минан нар" деди. О Алланын элчиси, айтыңызчы дейт. Тозоктун отунан мени эмне нерсе куткарат деди. Ошондо пайгамбарыбыз бир эле сөз менен айтты: "Ла тагдаб" деди. Ачууланба деди. Бул болсо да пайгамбарыбыздын бизге берген насааты. Башка бир хадисинде ошондон пайгамбарыбыз айтат экен: "Ал-гадабу мифтаху кулли шаррин" дейт. Ачуулануу бардык жамандыктын башаты. Ошондон биз дайыма колдон келишинче ачуу келгенде ачууду колго алышыбыз керек экен. Өзүбүздү басышыбыз керек экен. Багы ачууду чыгарганда балки талак айтып ийет, үй бүлө бузулуп кетет, дагы башка иштер болуп кетет. Анан артынан аябай өкүнүп калат экенбиз да. Андан сактаныш үчүн биз ошол ыймандуулук, пайгамбарыбыздын сүннөтү, мына ошону аябай бекем карманышыбыз керек. Башка бир хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Ал-гадабу юфсидул иман, кама юфсиду ал-халлу ал-асала" дейт. Адамдын аябай ачуусу келгендегиси дейт, адамдын амалыны, ыйманыны жокко чыгарат, балдыга уксусту кошуп койсоң, бал жарабай калган сыяктуу дейт. Башка бир хадисте пайгамбарыбыз айтат, бир киши келди дагы сурады: "Я Расулаллах, айю шейин ашад", эмне нерсе бизге катуу деди. Кыяматта. Дегенде пайгамбарыбыз айтты: "Алла Тааланын каары, Алла Тааланын ачуусу" деди. Анда ошол Алла Тааланын ачуусунан бизди эмне нерсе куткарат, эмне нерсе алыстатат дегенде пайгамбарыбыз кайра эле айтып атат: "Ла тагдаб", сен ачууланбагын деди. Ушундай риваят бул Иса пайгамбардан да келет экен. Ал-Хавариюн, Иса пайгамбардын жардамчылары сураганда, Иса пайгамбар да ушинтип жооп берген экен: "Алланын каарынан сактанам десең, сен ачууң келбесин" деп атат.
ачуың келбесин. Демек, biz акылды калчап иш кылышыбыз керек экен. Себеби адамга келген ачуулук пайгамбардын хадисинде келет, бул шайтандан болот дейт. Шайтан эмнеден жаралган? Оттон жаралган. Отту өчүрүү үчүн дарат алыш керек дейт. Кимдин ачуусу келген болсо, барып дарат алган болсо, ачуусу басылат дейт. Демек, кызуу кандуулук, ачуу келгендик эми ар бир адамда бар, бирок ошону чеги менен кармана билиш керек. Ушул ачуулук нерсе, кээ бир нерсени көтөрө албагандык, анча-мунча сөзгө чыдабагандык, балки имандын алсыздыгы, үй бүлөдөгү кээ бир талаш тартыш болуп кеткенде, эркек ачуусу келип, анан бул жактагы 4-5 баласын дагы унутуп коюп, талакты айтып алат экен. Ушул нерседен пайгамбарыбыз айтат, силер сактангыла дейт. Эң жаман адам дейт пайгамбарыбыз. Инна мин ашаррин наси индаллахи манзилатан яумал кияма. Алланын алдында эң жаман адам аялынын сырыны башка жакка чыгарган. Аял үйдөгү сырды башка жакка чыгарган дейт. Эркек дагы, аял дагы. Үйдөгү ортосудагы болгон нерсени сыртка чыгарган болсо дейт, ошол эң жаман адам дейт, экөө тең. Анткени Ибн Малик деген алымыбыз айтат, эркек менен аялдын экөөнүн ортосундагы сүйлөгөн сөз дейт. Бул эмне болуш керек? Бул аманат болуш керек дейт. Аманат болуш керек дейт. Мейли ажырашып кеткен күндө дагы ошону бирөө сураса, аны жамандабаш керек деп атат. Бул жөндө могул жерде бир мисал бар экен. Бир киши, данышман киши келиптир дагы, мен ажырашам аялым менен дептир. Десе, кой, ажырашпа. Аны үчүн эмне үчүн ажырашасың? Кандай айыбы бар десе, мен аялымдын айыбын кантип айта алам, бирок жашай албай калдык, ажырашабыз дейт. Бирок ажырашпа дегенге болбой ажырашкандан кийин эмне үчүн талак кылдың? Айткылачы деп башка бирөөлөр бир жуучу түшөк деп сурап келсе, ал чоочун аял болуп калды мага. Мен анын айыбын билбейм, айта албайм деген экен. Демек, үйдөгү болгон нерсени, ортосунда болгон нерсени сыртка чыгаруу бул эң жаман дейт. Бакы кызуу кандуулуктан жаманда берүү дагы шариятта туура келбейт экен. Ошондон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде келет: "Лейса минна ман хаббаба имраатан ала заужиха" дейт. Пайгамбарыбыз айтат, менден эмес дейт, менин үммөтүмдөн эмес бир адам аял менен эркектин ортосуна фитна, бузукулукту салып коюу дейт. Аялыны эрине, эрини аялына салып коюштук, ушактаппы, гыйбаттаппы, жамандаппы, бул бузукулук дейт. Ал адам менден эмес дейт пайгамбарыбыз. Ошондо Аллах субхана ва таала аял адамды эркектин кабыргасынан жаратты деп коет го. Ошо эркектин кабыргасы, негизги эле кабырганын үстү жагы мындай ийри болот да, баарыбыз билебиз. Аны түздөйм десең дейт, пайгамбардын хадисте дейт. Аны түздөйм десең сынып калат дейт. А түздөбөсөң ошол ийри боюнда кала берет дейт. Мындайча айтканда, аялдарга жакшы мамиле кылгыла дегенди айтып атат. А кээ бир алымдар айтат, ошону сөбөктү түздөү дегеним ал талак берүү деген маанини түшүндүргөн. Анан оңдойм деп, анан талакты берип алып, анан жараша албай, же бала да жок, же аял да жок калбагыла дейт. Ошондон алдын сабырдуулук керек. Ошондон пайгамбарыбыз айтат, 3 нерсенин чыны да чын, тамашасы да чын дейт. Бул талак маселеси, нике маселеси, кээ бир риваятта азат кылуу маселеси кулдарды, кээ бир риваятта ошо талак берген аялын кайра кайтаруу дейт. Толук акылың менен, шарты менен айтып койсоң, жүрөгүң каалабаса дагы талак түшө берет. Ошондон бакы талак деген сөздү могу мээден өчүрүп салыш керек да. Ал сиздин маселеңизди чечпейт. Толтура көрүп атабыз азыр. Муфтиятка да келип атат, бизге мечиттерге да келип атат. Талакты берип алып, жол издеп жүргөндөр. 5 баласы бар, 6 баласы бар, 7-8 балага чейин бар. Ошондон биз бул нерсеге өтө эмне кылалы? Маани беришибиз керек. Абдулла ибн Масудтан келип сурашты. Бирөө сурады, келип өзү сурады дейт. Инни таллакты ибраату миа. Мен аялыма 100 талак берип салдым дептир. Десе Абдулла ибн Масуд айтты:
100 талак берген болсоң, 3 талагы түштү, аялыңдан ажырадың, эми башкага тийип келиш керек. Болду, жашоого болбойт. Бирок 997си мойнуңа күнөө болду деди. Күнөөкөр болосуң, Кудайдын алдында жооп бересиң деди. Bir kişi keldi dağı эми İbni Abbas'tan sorады. Бұл башка окуяда. Мұны Малик ибн Харис айтып атат. Келет дагы менин bir байкем деп айтып атат. Аялына 3 талак берип салыптыр. Андан да көп берип салган окшойт дейт. Десе Ибн Аббас жооп берди. Демек ал күнөөкөр болду деди. Асайт. Асайт Аллага күнөөкөр иш кылдың. Аялыңдан ажырадың, қалғаны егер 3-тен көп беріп қойған болса, анда ал сенің мойныңа күнөө болды деді. Күнөө болды. Ошондон Умар ибн Хаттаб 3 талак берди деген еркектерди камчысы менен урчу экен да. Адептеп. Ушундай да талак бересиңби деп. Демек бул талак бериш үчүн же талак алыш үчүн атайын bir шарияттык себеп керек. Ошол шариятта талак бергенге уруксат экен деген себеп болуш керек. Себепсиз талак бергенде, себепсиз талак сураганда эркек дагы, аял дагы күнөөкөр болот. Пайгамбарыбыз айтат: "Айюма имраатин", кайсы бир аял күйөөсүнөн талак сураган болсо, эч бир себепсиз ал аялга бейиштин жыты арам болот дейт. Күйөөсү багып атса, камсыздап атса, бардык жактан карап атса, ошого да болбой талак сурай берсе, эми шарияттык бир себеп жок. Талак сураса, ал адамга же ал аялга бейиштин жыты арам дейт. Ошонун тескериси эркектерге деле айтыла берет. Эркектерге бул күнөө болот дейт. А күнөөнүн бара турган жери барыбызга маалым. Пайгамбарыбыздын Абу Дарда деген сахабасы болгон, илимдүү, алым, бирок такыбалыгы бекем. Абу Дарда аялы менен үйлөнгөнүгө бир канча жыл болсо дагы, көп жыл болуптур. Бир жолу дагы аялы менен урушкан эмес экен да. Бир жолу да урушпаптыр. 20-30 жыл жашаганбы, бир да урушпаптыр. Анан таң калып сурашат экен. Ошончо жыл жашап, кантип бир нерсе болбоду десе, такыр болгон жок дейт экен. Өзү бул чоң сахабалардан. Болгону дейт, биз аялым экөөбүз үйлөнгөндө сүйлөшүп алганбыз дептир. Мен айткам дейт, "Иза раайтани гадипту", о аялым, эгер мен ачуулансам, сен мени разы кыл дептир. Сен ачууланып калсаң, мен сени разы кылайын дептир. Эми ачууңду басканга аракет кылалы. Экөөбүз тең мындай ажылдашып, урушуп кетпейли деген сөздү айтат. Сен ачууң келсе, мен көтөрөйүн, мындай оор басырыктуу болоюн, сени басканга аракет кылайын, разы кылганга аракет кылайын. А мен ошондой болсом, сен ошондой кыл деп. Экөөбүз сүйлөшүп алганбыз. Эгер мындай болбосо, анда экөөбүз жашай албайбыз деп сүйлөшкөнбүз. Мына жашап атабыз, ортобузда бир да сен деген сөз чыккан жок дейт. Мына ошондуктан биз баягы алымдарыбыздан жакшы бир насаат бар. Бул бардык жанакы немелерден алынып туруп, эркек менен аялдын ортосундагы мамиле жакшы бекем болуш үчүн чындыгында жоопкерчилик болуш керек. Ар бир адам укук милдетин билиш керек. Андан кийин ушул 3 нерсени эске тутуп алсак аябай жакшы болот. Биринчиси, алымдарыбыз айтат, ихтирам дейт. Бул урмат, сый. Эркек аялын урматтап сыйлап туруш керек. Аял күйөөсүн урматтап сыйлап туруш керек. Бул биринчиси. Экинчиси, ихтимам дейт. Ихтимам деген кам көрүү деген сөз. Эркек аялына кам көрсүн, моралдык жактан, материалдык жактан. Аял дагы күйөөсүнө кам көрсүн. Үчүнчүсү, ат-тагдир дейт, бул баалоо экен. Эркек адам аялыны бааласын. Үйдө кылган жумушун, жакшы мамилесин, балдарга караганын, аял дагы эле ошол учурда эркекти баалаш керек экен. Эртеден кечке чейин ушул үй бүлөнү багайын, аялымды багы жакшы карайын деген максатта
эртең менен кечке чейин иштеп жүргөнүн, аракет кылганын, күч жумшаганын баарын аял дагы эмне кылыш керек экен? Баалаш керек экен. Ушул үч нерсени аял да эркек да баягы жакшы акыл эсине туюп алса, анын үстүнө сабырдуулук, кечиримдүүлүк деген сыпаттар болсо, каниеттүүлүк деген, мына ошондо бизде үй бүлө бекем болот экен, Кудай буйрса. Эми үй бүлөдө казан кагышат. Анча-мынча келишпестик болот. Мына ошол учурда биз ошол пайгамбарыбыздын ачууланба деген насаатын, Абу Дарданын дагы ачууланба деген насаатын сөзсүз түрдө алышыбыз керек. Айрыкча азыркы мына ошол учурда. Бир туугандар талакты Алла Таала эркектин колуна берген да. Күчтүү, бекем, акылы менен иш кылат. Жөндөн жөн эле талакты айта бербейт деп эркекке берген. Мына ошону биз Алла Тааланын берген аманатын ошону жакшы билишибиз керек. Эгер ушул талак аялдарга берилгенде, эми назик адамдар балки ушул жерде бир да талак албаган эркек калбай калса керек. Десе, аялымдан талак алып алдым деп жүрө берет электе. Ошондон аялдар назик болот. Пайгамбарыбыз айтып атат, ал ошол кабыргандан аны түздө эмсең сынып калат. Мааниси жакшы мамиле кылгыла, алар назик болот. Алар акылы менен ойлобойт, кээде көңүлү менен ойлонуп коет. Эркек көңүлү менен эмес, акылы менен ойлонот. Бекем болот деп канча талак сураса дагы бул бербейт деп эркектин колуна берген. Биз көрүп атабыз, эркектен калп эле сурап койсо чын берип жүрөттөр. Ошондон бул сөздү колдонбош керек. Өзү тартиби бар аялды тарбиялоонун. Куранда айтылган тартиби бар. Ошол 1, 2, 3, 4-чү анан 5-чисинден ажырашканга болот дейт. Ага чейин баардык жараштыруу иштерин кылыш керек дейт. Ошондон бул нерсеге биз эмне кылалы? Көңүл буралы, урматтуу мусулман бир туугандар.